Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 июнь 2023 жыл мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Дордой базарына жақын жердегі Ақжар қонышынан сіздерге иштеп тұрған сатылуучу баня көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп бул жака келүү жолун түшүндүрөйүн. Так, бул көрүп турганыңыз светофор туғандар Ақжардын негизги көчөсү жана Объезднойдун кесилиши болуп калат. Ошол жерден сиздер түндүктү карай жүрсөңүздөр, катардагы экинчи көчө, аталышы деле экинчи көчөдө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу иштеп турган баня сатылат. Экинчи көчөгө келесиздер. Сол тарапка бурулсаңыздар, бул дарбазадан киргенде бүгүнкү чыгыштагы баня. Экинчи үй болуп калат тугандар, экинчи. Анан бул жерден түз шаардын бурчусуна көптөгөн эле маршруткалар бар тугандар, микрорайондорго, Ош базары тарапка, мына ушундай. Объездный кочсаңыздар, андан да көп. 218, 193 жана башка көптөгөн маршрутка автобустар ушул жерден шаардын бурчусуна жүрөт. Бир эле жүрсөңүздөр, Дордой базарында эле жөө барып келе аласыздар тугандар. Анан бүгүнкү чыгыштагы иштеп турган баня, действующий баня, мынакей. Ушул конуштун кире беришинде, мындайча айтканда центринде адам көп жеринде жайгашкан. Азыркы учурга чейин иштеп келген тугандар. Азыркы учурга чейин иштеп келген. Андан ары мынакей бул банябыздын көчө тарабы тугандар. Негизи боюнча бул баня бул үй ээсине караштуу. Ошону бөлүп баня тарабын могу жерден бери жагын 2 соток участогу менен сатып аткан үчүн эң эле батыш чек арасын ушул пескалыктан болгон забор бүткөн жерге чейин болуп калат. Жалпысынан 2 соток. Андан ары мынакей бул короосу жана айткандай жеринин аянты 2 соток. Бул жакта 120 квадрат метр болгон баня. Стенасы тышкы тарабы пескоблок, ортосунан утеплять этилип пена менен. Анан ички тарабы бышкан кирпич, кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул жагында бош жер. Негизи боюнча баня катары иштетилгенде деле жакшы кирешеси бар экен өзү. Айына жакшы эле кирешеси бар дейт баняси. Дагы бул жакта Дордой базары, могу Акжардын мондай көптөгөн адам көп жеринде жайгашканына байланыштуу стирка кылсаңыздар деле ушундай кошумча дагы келеше табуучу жумуштар менен деле алектенсеңиздер болот деген оюн айтты. Азыркы учурда бул баня ээсине акча керек болгонуна байланыштуу сатып аткан учуру срочно сатып атат тугандар. Андыктан карап байкап көрүңүздөр. Азыр видеонун жүрүштө баасын деле айтам. Киргенде мондай коридор, бул коридордон сол тарапка карай кирсек, мондай бир бөлмө. Раздевалка экен. Андан ары түзөлүп өтсөк, бул жерде мынакей жуунчу бөлмөсү. Электр энергиясы бар тугандар. Теплый пол бар экен, жылуу болот экен. Бул төрүндө парилка. Мынакей бул парилканын көрүнүшү. Айта кетчү нерсе, отту тугандар могу жакка карай бир гана могу пар үчүн жагылат, а суусу сырты тарабында жылыйт. Безопасный кылып, суу могу жерден жарылып кетпей, клиенттерге коркунучтуу болбаслыгы үчүн сууну сырткы тарабында жылытат экен. Бояка от жакканса, ушул таш үчүн гана жагылат тугандар. Бир сөз менен айтканда, ушундай безопасныйраак, коопсуз баня тугандар. Андан ары ушундай 2 бөлмөдөн турат. Бул жагында бирөө, бул жагында бирөө. Бул экинчисинин кире бериши, бул жагынан форточка, полдор кафе, жана айткандай теплый пол, жана бул жерде жуунчу бөлмөсү. И плюс бул жагында мондай таштары. Жана айткандай суусу бул жакка жылыйт. Азыр суусунда кандай экени сырткы тарабына айланып келип көрбөсөм, бул экинчи парилкасы тугандар. Негизинен жакшы эле кирешеси бар дейт тугандар. Жана айткандай да кошумча стиралка, кийим жууган жана башка ошол сыяктуу ишкерликтерди деле кошуп алсаңыздар болот тугандар. Андан ары бул жагында мынакей ажаткана, бул жагында мындай дагы помещение. Ушул жакта топко орнотулган.
Бұл су жылытуучу жагы туугандарыныкай. Канча градус экендерге чейин мондай давление алып, кыскасы ушундай керектүү эмелер менен. А бул жакта ташты жылыткан, парилка үчүн мынакей өзүнчө от жагуучу жайы жайгашкан. Так, документ боюнча айтып таптырмын, Акчарды көпчүлүгүңүздөр эле билесиздер. Азыркы учурда кээ бирлеринин техпаспорт алышкан, кээ бирлери ушул документке тапшырылган документни күтүп аткан учур. Бул үй ээси деле документтерди тапшырганбыз дейт. Ошол азыр күтүп аткан учур экен туугандар. Аны дагы ачык айта кетели. Ошол техпаспорт, кызыл китептерге документтерди тапшырганбыз. Жакын аралыкта болуп калат дейт. Аны да толугураак ээлеринин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Так. Мына ушундай туугандар. Баасы $32,000 сурап атыптыр. Үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Мен ээлердин номерин экранга ээси телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар.